Муну коюп эле чийип, мындан башкасы да бар, чоңурагы. А4ге чоңураак болсун деп, көрүнгөнгө жакшы болсун деп чоңураак чийгем да. Чоңураак жасагам, аны таппай калдым. Ушундайдын эле бир түрү да. Фигура көрүнүп турат, эми бул эми стандарт фигура да. 90-60-90 болгон. А так индивидуальный фигура деген башка да. А бирок ар кимдин өзүнүн базовый основасы өзүнө отурса, сүрөттү карап, любой фасон түзсөңөр болот. Только ушундай базовый основаны гана чыгара алышыңар керек да, өзүңөрдүн фигураңардыкын. Ушундай фасондорду тартып коюп турмун. Көп болду жүргөнүнө. Асимметричный көйнөктөр кандай болот? Булардын бычылышын көрсөтчүмүн да. Пальто кандай. Плечевой изделияда нагрудный выточка деген бар да бизде кыздар. Эгерде түзүп жүрсөңөр билесиңер. Нагрудный выточканы эле ар кандай өзгөртсөк эле любой фасон келип чыгат. Мындай кылып чийип алып эле, анан сыртынан кийим кийгизгенде кандай көрүнөт, ушундай кылып алчумун да. Визуально көрүнүп турат кандай фасон кийгенде кандай узундукта. Мындай кылып эле чийип алчумун да. Кишинин сөлөкөтүн улам түшүрүп жүрбөй, макетти коюп эле чийип, анын үстүнө көйнөк тартса оңой.